7 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Президент акыркы 3 жылда 315 мектеп жана 69 бала бакча курулганын билдирди. Бул тууралуу Садыр Жапаров Ош шаарындагы Разаков атындагы мектептин имаратынын ачылышында айтты. Ошол эле учурда өлкө башчысынын катышуусу менен жалпы өлкө боюнча курулушу аяктаган 9 мектептин жана 2 бала бакчанын онлайн ачылышы болуп өттү. Президент акыркы жылдары республикада авариялык мектептердин көйгөйүн чечүү боюнча көчүрмө иштер жүрүп атканын жана жаңы мектептердин курулушу масштабдуу түрдө колго алынганын билдирди. Жапаров буга чейин да ушундай эле билдирүү жасаган. 2022 жылдын апрелинин аягында президент 1,5 жылдан бир аз ашык убакыт аралыгында 2020 жылдын октябрынан 2022 жылдын апрелине чейин өлкөдө 68 мектептин курулушу аяктаганын, алардын баары республикалык бюджеттин эсебинен курулганын билдирген. Бирок Клоп жана Дата мектеп бул имараттардын бир бөлүгү жаңы мектептер эмес эле пайдалануудагы мектептерге жанаша курулган кошумча корпустар экенин аныктаган. Кыргызстанда мектептерге байланышкан маселе курч. Биринчиден, окуучулардын саны абдан көп. Бир партада 3төн окуучу отурган учурлар кездешет. Экинчиден, пайдалануудагы мектеп имараттары көбүн эсе авариялык абалда. 2019 жылы өкмөттүк жумушчу топ өлкөдөгү ар бир 10 мектеп авариялык абалда экенин эсептеп чыгарган. Корутундуга ылайык аларды сүрдүрүү керек. Себеби окуучулардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурат. Ал эми анын ордуна жаңылары курулууга тийиш. Бишкек шаарында бир нече ишканага жана жеке ишкерге тазалыкты сактабаган үчүн 13 миңден 23 миң сомго чейин айып салынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы билдирди. Таштандыны белгиленбеген жерге ыргыткан үчүн Кортекс ишканасы 23 миң сом, ал эми Бал Инвест компаниясы 17 миң сом айыпка жыгылды. Катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу боюнча келишими жок иштеген 3 ишкерге 13 миң сомдон, таштандыны өрттөп жиберген дагы бир ишкерге 23 миң сом айып салынды. Мындан тышкары мэрия Бакай банк, Арабаев атындагы мамлекеттик университетке жана Мама кафесинин ээсине протокол түзүп, айлана чөйрөнү таза кармоо боюнча эскертүү берди. Текшерүүлөр улантылат. 6-майда президент Жапаров Барак эсклавынан көчүп келген кыргызстандыктар жашай турган жаңы барак айланын курулушуна капсула салды. Өлкө башчысы барактыктарды Кыргызстандын аймагына көчүрүү алардын жашоо шартын жана жай турмушун жакшыртууга карай маанилүү кадам болоорун айтты. Буга чейин эксклавдын тургундары жарым-жартылай эликтен ажыратуудан улам чек-арадан өтүүдө олуттуу кыйынчылыктарга туш болушкан. Өзбекстан баракты Кыргызстандын негизги бөлүгү менен байланыштырган эң кыска жолду жаап салган. Кийин кыргыз-өзбек мамлекеттик чек-арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык Кыргызстан барак эсклавын Өзбекстанга өткөрүп берип, коңшу өлкө жооп иретинде Ош облусунун Кара Суу районуна чектеш аймактан 200 гектар жерди Кыргызстанга өткөргөн. Учурда Ош облусунун аймагында 38 гектар жерге жаңы барак айлын куруу пландалууда. Анда 101 жаңы үй курулуп, 164 жаранга турак жай куруу үчүн 8 соттук жерден бөлүнөт. Үйлөрдүн курулушун 31 августка чейин бүтүрүү пландалууда. Ошондой эле айылда мектеп, спорт имараттары, фельдшердик, акушердик пункт жана башка социалдык объектилер курулат. Апрель айынын ортосунда кыргыз бийлиги барак эсклавынан тургундарын көчүрүп келүүнү аяктаган. Жалпысынан 98 үй бүлө Ош облусунун ар кайсы аймактарына убактылуу жайгашкан. Айрымдары туугандарыныкына, башкалары ижарага алынган турак жайларда отурукташкан. Рамис Алиев Бишкек шаарынын мэринин орун басары болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка 6-майда Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев кол койду. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Алиев өз каалоосу менен кызматынан бошотулган турак жай коммуналдык чарба боюнча мэрдин орун басары Жыргалбек Шамаралиевдин ордуна дайындалды. Рамис Алиев буга чейин тазалык муниципалдык ишканасын жетектеп, соц тармактарды иши тууралуу айта баштаганы менен коомчулукка кеңири таанылган. Анын блогердик ишмердүүлүгү Бишкек шаардык кеңешинин жана жогорку кеңештин депутаттары тарабынан бир нече ирет сынга алынып, ал тургай Борбор калаанын мэриянын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу боюнча маселе көтөргөн болчу. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл октябрда башталат. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров 6-майда Оштогу иш сапарында айтты. Анын айтымында, учурда Кыргызстан логистикалык жактан туңгуюк абалда турат. Себеби Казакстан жана Орусиянын темир жолдору аркылуу дүйнөгө чыгууга аргасыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп алса, бул Кыргыз мамлекети үчүн чоң жол болот деп жазды Азаттык президенттин айтканын. Март айында Жапаров тараптар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун алкагына долбоорду ишке ашыруунун механизми боюнча жалпы түшүнүккө жетише алышканын айтып, Кыргызстан абдан чечкиндүү турганын жана бул магистралды жакынкы бир нече жылда
куруп бүтүрүүнү көздөп жатканын белгилеген. Кытайдан Кыргызстанга, андан ары Өзбекстан, Иран, Түркия аркылуу өтүп Европага чыга турган темир жолдун курулушу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына дээрлик 20 жылдан ашты. Бул жол Кыргызстанга дээрлик бүткүл Азияны Кытайдын жээгинен баштап Перс булуңуна чейин байланыштыра турган континенталдык көпүрөнүн бир бөлүгү болууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдараак министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров долбоордун болжолдуу баасы $6 миллиард бааланып жатканын айткан. Кыргызстандын бокс боюнча жаштар курамасынын мүчөсү Мухаммедазиз Закиров Астана шаарында өткөн Азия чемпионатында 2-чи орунду ээледи. Ал 80 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, чейрек финалда кореялык Парк Дам Хёнду, жарым финалда индиялык Сахилди утту. Финалда болсо казакстандык мушкер Мадияр Бексултановго 4-1 эсебинде жеңилип, күмүш байгеге ээ болду. Буга чейин ушул эле мелдеште кыргызстандык Амантур Жумаев менен Зафарбек Камалов да күмүш медаль тагынган. Бокс боюнча жаштар курамасынын мелдешке улук машыктыруучу Улан Төлөнбай уулу жетектеп барды. Казакстанда 29 апрелде башталган Азия чемпионаты 7 майга чейин созулду. Ага Азиянын 26 өлкөсүнөн келген 500 мушкер катышты. Президент Сузактагы кырсыкка жергиликтүү бийликтин жетекчилерин күнөөлөдү. Бул тууралуу Садыр Жапаров 6 майда Ош шаарындагы Исхак Разаков атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди. Кечээ күнү Сузакта кырсык болду. Бул ошол ылдыйкы деңгээлдеги райондун деңгээлиндеги адистердин жетекчиликтин компетентсиздигинен. Ошол жерде 13 милиция кызматкери жүрүптүр. Ички иштер башкармалыгынын район боюнча башчысы жүрөт. Коопсуздук карап коюш керек эле да. Ошол укмуш кыйын кадр болгондо кырсыкты болтурмак эмес. Унааларды балдардын төбөсүнө алып барып тизип койбой ылдый жагына коюш керек эле да, деди президент. 2 майда 3000дей мектеп окуучусу республикалык сынактын алкагында Манас айтуу иш-чарасына чогулган. Катмы жайлоосунда Hyundai Porter жүк ташуучу унасы ондогон адамды сүзүп кеткен. Натыйжада 30га жакын бала жабыркап, анын 10-у Бишкекке жеткирилген. Учурда жалпы жабыркагандардын 19-у ооруканада, 4-өө реанимацияда жатат. Өлкөдө балдарды массалык иш-чараларды уюштуруу үчүн тартууга тыюу салынды. Бул тууралуу Клопко министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. ЖМКнын маалыматына ылайык, Жапаров аппараттык кеңешмеде ушундай тапшырма койгон. Чечим Сузак районундагы жайлоодо Уранын Манас республикалык кароо сынагы өтүп жаткан учурда Портер жүк унасы балдарды коюп кеткенден кийин кабыл алынды. Бишкектеги барлардын биринде мас киши кызды башка чапты. Милициянын маалыматына ылайык, 5 май күнү эртең менен калаадагы барлардын биринде мас абалдагы киши сөгүнүп сагынып, ал жердеги кызды муштум менен башка чапканы тууралуу билдири түшкөн. Окуя болгон жерде милиционерлер 97-жылкы жаранды кармашкан. Кармалган жигит жинденип, сөгүнүп сагынып, милиция кызматкерлерин мушташка чагым кылып, мыйзамдуу талаптарга баш ийбей активдүү каршылык көрсөттү деп билдирди Свердлов райондук милициясы. Бул факты боюнча бийлик өкүлдөрүнө же болбосо коомдук тартипти сактоо боюнча милдеттерди аткаруучу адамдарга каршылык көрсөтүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Тергөө жүрүп жатат. Мамлекеттик менчикке өткөн жана анын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштө алынган объектилер аукционго коюлду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги билдиргендей, аукционго 9 объекти коюлду. Бийлик таш көмүрдөгү электр техникаларын чыгаруучу Кристалл заводун, Бишкектин түштүк тарабындагы эгиз имараттын 14-кабатында жайгашкан жалпы аянты 773,8 чарчы метр кеңсени, Чолпон Атадагы Ак Марал жана Зодиак эс алуу борборлорунун акцияларын, Бишкектин борборундагы Айпери бизнес борборун, Баткен Комфорт базарынын жана Оштогу курулуш компанияларынын акцияларын сатат. Бул объектилердин кээ бири Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу менен күрөшүүнүн алкагында мамлекетке кайтарылган. Дастан Бекешев Ататурк паркындагы үйлөрдү сүрдүрбөөнү өтүнүп, мэрге кат жөнөттү. Депутат бул тууралуу өзүнүн Telegram каналына жазды. Ал мэрге парктын аймагында жайгашкан үйлөрдү сүрдүрүүнүн кажети жоктугун, аларды салык төлөөгө эле милдеттендириш керектигин сунуштаганын айтты. Ошондой эле эл өкүлү көпчүлүк үйлөрдү тургундар биринчи колдордон сатып алганын белгилеп, алардын укуктарын эске алуу керектигин билдирди. Кимдир бирөөлөр 2013-2020 жылдары бул чиновниктердин жер экенин билбестен мыйзамдуу түрдө сатып алып, ушундай кырдаалга туш келип отурушат, деди Бекешев. 12 апрелде кала мэри Айбек Жунушалиев Ататурк паркынын аянтын 92-жылдагы калыбына келтирүү жөнүндө токтомго кол койгон. Шаар бийлиги паркка 43 гектар жерди кайтарып, мыйзамсыз курулган 100дөн ашуун объекти сүрдүрүүнү пландап жатканын билдирген. Кийин парктын аймагынан жер алган жана үй сатып алган бир нече жаран мүлктөрү сүрдүрүлүп калышы ыктымалдыгынан улам президент Садыр Жапаровго жардам сурап кайрылышкан.